Арбаңыздар, ардактуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Бардык бүтүрүүчүлөрдү түйшөлткөн ойлуу нерсе бул кесип тандоо. Кесип адамдын жашоосундагы анын алга жылуусуна же болбосо артка кетүүсүнө эң чоң бир таасир эткен нерсе болуп эсептелинет. Адистердин айтымында адамдын өмүрү 24 сааттан, бир күндүгү 24 сааттан тура турган болсо, анын 8 саатын стандарттуу түрдө биз уйкуга берет экенбиз. Калган 16 саатынын 8 саатын жумушка, ал эми 8 саатын болсо, жакын адамдарыбыз үй бүлөбүз менен өткөрүүгө кетирет экенбиз. Ошондуктан кесипти тандоодо жарды тандагандай эле кылдаттык аярлык мамилени талап кылат. Өзгөчө азыркы базар экономикасында биз 8 саат эмес, 12, 13, 14, 15 саатка чейин иштеп жатабыз. Демек, кесипти тандоо бул эң бир чоң багыттардын бири болуп эсептелет. Өзгөчө ушул жерден бүтүрүүчүлөргө кайрылат элем. Кесип тандоодо эң акыркы чекитти өзүңүздөр коюңуздар. Кеңешип кескен бармак оорубайт, жети өлчөп бир кес деген сыяктуу элибиздин накыл, макал, лакаптары бар. Бирок эң акыркы чечимди өзүңүз чыгарыңыз. Менин тайкем же болбосо менин агам бул кесипте окуйт. Бул кесипти бүтүп, бүгүнкү күндө 50 000, 60 000 же болбосо 20 000 доллар акча алат. Мен дагы ушул кесипти тандайын дегенден алыс болуңуз. Качан гана жан дүйнөңүз сиздин өзүңүздөн жаккан кесибиңизди тандаганда, эч качан жумушка барганда зерикпейсиз, анан жалкоо болбойсуз. Бул практикадагы көрүнүп турган эле нерсе. Экинчиден болсо, албетте ата-эненин биз кеңешин угушубуз керек. Бирок мен бүтсөм, Кудайым буйрса, мени бул жумушка киргизип коет. Мен деген мынча акча таба баштайм дебеңиздер, урматтуу окуучулар. Себеп дегенде сиздин бүткөн агаңыз же сиздин бүткөн тайкеңиз менен сиздин айырмаңыз бар. Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар. Мисалы, сиздерге бир эле салыштырма берейин. Бир үй бүлөдө 4 бир тууган болсоңуздар же 3 бир тууган болсоңуздар, үчөөңүздөрдүн бир үйдө тарбияланып, бирок үчөөңүздөрдүн жашоого болгон көз карашыңар, кесипке болгон көз карашыңар ар башка болгондой эле, ар бир адамдыкы дагы ар башка. Ошондуктан жан дүйнөңүздөр каалаган кесип тандаңыздар. Анан экинчиден, бүгүнкү күндөгү дүйнөдө кайсыл кесиптер глобалдуу болуп атат. Мына ушул нерсеге дагы бир аз назарыңыздарды салганды өтүнөт элем. Себеп дегенде, ООНдун билдирүүсү боюнча 2030-жылы жалпы жонунан 57 кесип жок болот. ООНдун дагы бир билдирүүсүндө 2030-жылы Россияда 25% адамдар жумушсуздук менен жумушун жогото турган болсо, Канадада 40%, ал эми Эфиопияда болсо 70%ке чейин жетиши мүмкүн экен. Демек, бүгүнкү күндө кесип тандоодо өтө бир кылдаттык мамиле кылууну талап кылат. Экинчиден болсо, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бир кесипти тандагандан кийин ошол кесип менен гана чектелбеңиздер. Бүгүнкү күндөгү дүйнө өзгөрүп жатканга байланыштуу мен бул кесипти тандадым, ушул кесип менен өмүр бою иштеп кетем деген түшүнүктөн алыс болуп, дайыма бир ийкемдүү, орусча айтканда гибкий мамиледе болгонду сиздерге талап кылат элем. Экинчиден болсо, сиз азыркы тапта 8-9, 10, 11 класстын окуучусу боло турган болсоңуз, ушул таптан баштап өзүңүз каалаган кесипти практика жүзүндө көрө баштаңыз. Кайсыл кесип болбосун мейли. Эгерде сиз практика жүзүндө кесипти университетке барганга чейин көрө турган болсоңуз, университетке барганда сизге абдан эле жеңил болот. Себеп дегенде, мисалы, сиздин өзүңүз жаткан бөлмөңүздө сиз жатка билесиз. Эгерде деген, мисалы, бөлмөгө аба жетпей жаткан болсо, сиз терезени ачасыз. Себеп дегенде, терезе кайсыл жерден ачылаарын билесиз. Ал эми эгерде сиз бөлмөнү тааныш эмес бөлмөгө кире турган болсоңуз, сиз кирген эшик менен кайра чыгып кетишиңиз толук ыктымал. Себеби сиз терезе кайсыл жерде турарын билбейсиз. Ошол эле сыяктуу кесиптин оорчулугу менен ага тапшырганга чейин үйрөнүп, талдап, билип ала турган болсоңуз, анда сиз кесибиңизди мыкты тандаган болосуз дагы, кесибиңиздин биринчи кыйынчылыгына келгенде аны жеңүүгө
бирден бир кадам таштаган болосуз. Ошондуктан кесип тандоодо бул практикадагы өтө мааниге практика жүзүндө көрүп, ушул кесип меникиби, мен ушуну менен өмүр бою иштеп кете аламбы деген бир түшүнүккө кептеле турган болсоңуз, анда өзүңүздүн бир жакшы бир кесибиңизди тандаган болосуз. Үчүнчүдөн болсо, кесип тандоодо дагы бир өзгөчө нерсеге көңүл бургум келет. Эч качан бирөөнү шылтоолобоңуз. Мисалы, менин ата-энем ушуну каалады эле, мен ушуга тапшырдым. Же болбосо, менин мугалимдерим ушул кесипти сунуштаган, мен ушул нерсеге тапшырдым деген түшүнүктөн алыс болгула. Себеп дегенде, эртең бир кесиптин кыйынчылыгын көргөндө сиздерде түшүнүк пайда болот. Ушуну мага ата-энем айтпаганда мен ушул кесипке тандабайт болчумун деген түшүнүккө келишиңиз мүмкүн. Ошондуктан ошондой нерседен алыс болуш үчүн биринчиден акыркы чекитти өзүңүз чыгарганды билиңиз. Жараткан менен кеңешиңиз. Ошондо бир жакшы жыйынтык болот деген таризди айткым келет. Анан бүгүнкү күндө кайсыл кесиптер актуалдуу болуп атат? Эң биринчи эле жаңы айтып кеткендей, биринчи кесипти тандаңыздар, так. Ошонун негизинде азыртадан баштап өнүгө баштаңыздар. Кантип өнүгөсүздөр? Биринчиден бүгүнкү күндө мисалы IT тармагын көбүбүз тандайбыз. Бирок ошол эле тапта англис тилин билбегендерибиз бар. Эмне үчүн? Себеп дегенде биз өзүбүздүн үйрөнгүбүз келбейт. Сиз эгерде IT тармагын тандай турган болсоңуз, сиздин эң биринчи эле азыр кыла турган нерсеңиз бул англис тилин үйрөнүү. Тил, канча тил билсең, ошончолук адамсың деген кыргызда бир жакшы накыл кеп бар. Ошол сымал кесип тандоодо бул тилди дагы чогуу алып жүрүшүңүз керек. Үчүнчүдөн болсо, университетти караңыздар. Кандай университет, деңгээли кандай? Бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанда деңгээли кандай, СНГда кандай, же болбосо дүйнөлүк университеттер арасында канчалык орду бар. Эгерде сиздер ошол нерсени баягы жалпы жонунан анализдеп көрө билсеңиздер, анда жакшы бир жыйынтыкка жетесиздер. Экинчиден болсо, университетти тандаганда жөн гана университеттин өзүн эмес, анын ичиндеги профессорлук жааматын да караңыздар. Сиздердин кесибиңиздерди чындыгында мыкты окутабы, же болбосо ал университет мыкты окутпайбы? Биздин Кыргызстанда эле жалпы жонунан 52 университет боло турган болсо, анын баардыгында эле мисалы ар бир кесипти мыкты өздөштүрбөйт. Себеп дегенде ар биринин өзүнүн методикалык же болбосо өзүнүн басымдуу кылган бир багыты бар. Ошондуктан кайсыл багытты университет көздөсө, ошол багытка сиз каалаган кесиптин багытына тапшырыңыз демекчимин. Анан кесибиңиздин эң негизгиси, кайсыл учурда көрсөңүз дагы өзүңүз каалаган кесиптин 10 мыкты фактысын жазып алыңыз өзүңүз үчүн. Факты дегенде түшүнөбүз, далил. Мисалы, мен Кыргызстанда бул кесип менен иштесем, орточо эсеп менен 40 000 сомдон 50 000 сомго чейин зарплата ала алам. Бул кесип бүгүнкү күндө ООНдун билдирүүсү боюнча мисалы 2070-жылга чейин жоголбогон кесиптердин арасында бар. Мен бул кесип менен СНГ мамлекеттерине чыксам, мынчалык иштей алам. Европага чыгып иштей турган болсом, бул кесиптин негизинде мен тил үйрөнө турган болсом, дагы мынчалык бир багытка өсө алам деген бир сиздин өзүңүздүн алдыңызда 10 далил менен болушу керек. Себеп дегенде баардыгыбыз бул көйгөйгө кабылганбыз. Өзүбүз каалаган кесипти тандап, ошону ата-энебизге, жакындарыбызга, мугалимдерибизге, жада калса тең туштарыбызга айтканда, жок, болбойт, не кыласың сен антип иштеп. Бүгүнкү күндө баардыгы мына сенин деген кошунаң деген ушул кесипти тандап, эмне натыйжа бере алган жок. Эшматтын баласы ушуну тандап, эчтеке акча тапкан жок деген сизге факты, сырткы факторлор таасирин бериши мүмкүн. Бирок сизге айтар элем, бул нерсеге эч качан байланбаңыз. Эгерде өзүңүздүн кесибиңизди чындап сүйө турган болсоңуз, ал кесиптен акча маяна да аласыз, андан тышкары жан дүйнөңүзгө дагы бир жакшы бир азык алып чыккан болосуз. Ошондуктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, кесип тандоодо балдарыбызга абдан бир дыкат мамиле кылалы. Кесип тандоодо балдарыбыз менен азыртадан сүйлөшө баштайлы. Кайсыл кесипти тандап атат, эмнеге көбүрөөк ыктап атат, баланын шыгы эмнеде? Себеп дегенде биз Кытай мамлекетине барганыбызда, Кытайда 3-4 класстын балдарынын ар биринин портфолиосу бар экен. Эмне болгон портфолио деп ичин ача турган болсок, алар мектепти бүткөндө кайсыл университетке тапшырат, кайсыл университетте окуйт, андан чыгып кайсыл компанияларда иштейт, жана кайсыл тил ал балага керек. Мына ошонун баардыгын 2-3 класстын баласы өзүнүн алдына максат кылып коюп алган. Албетте мен бул жерде Кудайдын буйругу деген нерсе бар. Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт. Бирок дагы бир нерсе бар. Сөзсүз пенде аракет кылмайынча жараткан натыйжасын бербейт. Сөзсүз алма быш, озма түш деген нерсе жок. Мисалы, эртең менен сабакка барыш үчүн
о кудай мен эртең менен сабакка барайын деп эле эртең менен жата берсек эле биз сабакта отуруп калбайбыз. Биз туруп өзүбүз эмгек кылып, басып келип, кадам таштап отуруп, биз мектепке келебиз. Ошол сыяктуу эле кесип тандайсызбы? Кайсыл гана ишти кылбайсыз, сиз аракет кылып азыртадан ар бир майда деталына көңүл бура турган болсоңуз, анда сөзсүз натыйжасын аласыз. Ошондуктан бардык мугалимдерге, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, кесип тандоодо бир каттык менен мамиле кылып, жакшы бир кесиптерди тандап, анан жакшы бир жыйынтык көрсөтүңүздөр. Эгерде кайсыл бир кесип жөнүндө маалымат керек боло турган болсо, комментарийлерге жазсаңыздар болот. Кийинки бөлүктөрдө сиздерге ошол жөнүндө жалпы маалымат бергенге аракет кылам.